Комузду үйрөнүүдө эң негизинен биринчиден бул үйрөнө турган адамдын өзүнүн кызыгуусу болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан айтат эмеспи, 1% талант, 99% эмгек деп коет да. Анан эми биринчи баштаганда сөзсүз түрдө отуруудан, комузду кармоодон баштайбыз. Отурганда бел түз болуш керек, стулга учкай отуруш керек. Комуз ушундай положениеде кармалыш керек. Анан биз эми биринчи баштаганда биринчи оң кол менен иштейбиз. Оң колдо жөнөкөй көнүгүүлөрдү. Мисалы үчүн төмөн шилтейбиз, бармак менен жогору элебиз. Ушуну бир сабак ушу менен бүтөт. Бул ушуну ойногондо мисалы үчүн 100 жолу кайталаш керек. 1, 2, 3, 4, 5 деп ошон 100ге чейин санайбыз да. Анан колду бир аз эс алдырып алып туруп, анан дагы кайталайбыз. Ошентип сабак бүткүчө кайталайбыз. Анан үйгө тапшырма да ошол эле болот. Мен өзүм бул методикамда ошо 4-чү позициядан баштайм. Анан экинчи сабагыбызда биз экөөнү кошо баштайбыз. Кошкондо биринчи көнүгүү ойнойбуз. Буда да мисалы үчүн 1, 2, 1, и, 2, и, 1, и, 2, и, 1, и, 2, и катары менен кетебиз. 2 колду көндүргөндөн кийин акырын барып, ошол сабактын этегине чейин бул тез темпте ойнош керек. Деп буну иштегенден кийин ушул экөөнү кошобуз дагы. Жанакы эле ойногон көнүгүү. Күбүдө колдонулган ыкмалардын бардыгын үйрөнүп чыгыш керек. Мисалы үчүн де болсо. Ушул нерселерди үйрөнүш керек. Буга убакыт көбүрөөк кетет. Ырды үйрөнүш, мисалы үчүн бир 6 айда ырларды чертип, өзүн өзү коштоп ырдап калса болот да. Күүгө көбүрөөк. Болбоду дегенде бир 4 жыл, 5 жыл убакыт керек. Күүнү так чертиш үчүн 4 жыл, 5 жыл окуш керек. Залкарлардын күүсүнөн бирди чертип берейин. Бул Карамолдо Орозов атабыздын Ибарат деген күүсүн чертип берейин. Ушул күү мага эмнегедир жагат. Жашыман баштап ойнойм, дагы деле ушул күүнү чертким келет.